Көп кырдуу талант, актер, каскадер Зияш Турдубеков бизде мейманда. Кош келдиңиз. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Бирге болсун, рахмат. Таңкы маанайыңыз кандай? Таңкы маанай Кудайга шүгүр жакшы. Аябай сонун. Жалпы кыргыз элинен жана силерден кечирим сурайм. Мен бир аз кечигип калдым. Зияш мырза, сизге буга чейин байланышка чыкканыбызда съемка учурунда бутум кокустатып алдым деп айттыңыз. Ден соолук кандай азыр? Кудайга шүгүр жакшы. Кудайдын буйругу менен, Кудайдын шыпасы менен айкырынан айыгып атабыз. Казакстанда Казак ханы деген ушундай сериал тартылып аткан болчу. Ошол сериал тасмага биздин Кыргызстандан жаш каскадерлор барып, съемкага биз баягы съемкага даярданып атып, машыгуу учурунда, машыгуу учурунда тура эмес жаракат алып калдым. Азыр жакшы. Азыр жакшы. Сонун кубанычтабыз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, биз эске сала кетсек, эгер сиздер биздин мейманыбызга суроо берем, же болбосо каалоо тилек айтам деген болсоңуздар, биздин экранда WhatsApp номерибиз кызмат кылууда, кат жолдоңуздар, биз албетте жооп алганга аракет жасайбыз. Алгачкы эле суроо, Зияш мырза, эки киши жаңыдан көрүшкөндө эмне жаңылык деп суроо берет негизи эле. Бизде эмне жаңылык деген суроону баштайлы. Жаңылык ошол азыркы айтып өткөн Казак ханы октябрда кайрадан улантылат. Кудай буйруса кайра ошол жака барабыз, октябрь ичи. Бул жакта азыр ошол даярдануулар болуп атат. Бизде ушу Бишкекте гильдия каскадерлор тобу деген бар. Жана ошондой эле Казакстан Кыргызстан ортосундагы, казак кыргыздардын ортосундагы Номад деген аталышта каскадер тобу бар да. Бизде ошол гильдия каскадерлорунан ошол жака барып иштеп турабыз. Азыр ошол жака даярданып турабыз. Жакшы. Эң сонун. Негизи эле бул кооптуу кесипке келүүңүзгө ким түрткү болду? Эмне себептен бул кесипти тандап алгансыз? Бул кесипке мен өзү бала кезде ушул Джеки Чан, Джет Ли, Брус Ли деген актерлорду көрүп мындай такшалган өскөмүн да. Анан бирок андай болушу мүмкүн эмес деп ойлошумун да. Бирок кийинчерээк баягы убакыттын өтүшү менен Кыргызстанда бизде азыр ушул жаш каскадерлордун сап башында турат Адилет Акматов деген устатыбыз бар, агайыбыз бар. Ошол агайыбызды 10 класстан көрүп, демек кыргыз Жекчаны бар турбай, демек болсо болот экен деп, ошол Адилет Акматовдай болоюн деп, ошол баягы көмүртүп жүрүп, ар бир кылган трюктарын карап, аңдып, каякта эмне кылып жүрөт тасмаларын аңдып көрүп, анан мен да ошондой болушум керек деген ойдо баягы жашын тилегин берет дейт. Ошол Адилет Акматовго жолуксам экен, ошол кишини жанынан көрсөм экен деп аябай кыялданчумун да. Себеби ал устатыбыз Ошто жашачу, а мен бул жакта жашачумун да. Анан баягы телефондар чыгып, эме кылып, анан телефондордун номерин алып анан чалдым. Сизди ушундай өз көзүм менен көрөйүн дедим эле, сизди көрүш мен үчүн сыйлык. Анан мен бул жактамын, съемкада мындаймын, анан бир күн эле баягы Кудайдын берген белеги да. Ошол өзүм жактагы эле бир дүкөндө жүрсөм, ошол жакта Адилет байке дүкөндө соода кылып турду. Анан жолугуп калдым, сүйүнүп калдым. Анан айттым, мен сиздин ошол кичине кезимден бери эмеңизди көрөм. Мен да сиздей болушум керек. Анан акыры жанына алып ээрчитип жүрүп, ошол эми ал убакта каскадер деле билчү эмесмин. Көрсө Адилет Акматов деген устатыбыз каскадер экен да. Ошонун арты менен каскадер болуп калдым. Жакшы. Айтсаңыз, сизди тамашоонда оюнчусу катары да билебиз да. Анан ал жакта бир өзгөчө образыңыз бар эле, баягы Брюс Лини сахнада турай калып, ошонун образын көрсөтө койгон. А бул тамашоого эмне болуп аралашып калдыңыз эле? Деги эле тамашоо сиз үчүн эмне бере алды? Тамашоо негизи бул аябаганда бир чоң мектеп, аябаганда чоң бир үй бүлө. Тамашоо бул кандай десем, көпчүлүк жаштарга жол ачып бере турган өзгөчө бир мектеп да. Тамашоо бизге аябаганда чоң пайдасын тийгизди. Ал жактан биз көп нерсени үйрөндүк, сабак алдык дегендей. Өзүм мектепте окуп жүргөндө баягындай мектептердеги катыша турган ар кандай конкурстарга катышып койчумун да. Алтын күз, кана кыздар барсыңарбы, 8-март аялдар ушундай эмелерге өзүмдүн мектептин атынан баягы анча-мынча мектептер арасында болгон конкурстарга катышып. Сиз демек окуучу кезиңизде эле активист турбайсызбы? Мектепте окуп жүргөндө активист болчумун да. Ушундай өзүмдүн классымдан эле 5-6 окуучуну бириктирип алып эле ушундай мектептерде КВНдерге катышып жүрдүм да. Анан ошентип бир 10-класста ушу Бишкек шаары боюнча КВН болгон. 38 мектеп катышкан. Ошол мектептин арасынан биз 7-7 мектеп атынан катышып 1-орун алганбыз да. Ошондон кийин эле тамашоо чыкты. Кыргызча КВН, кыргыз тилде КВН. Бирок биз баягы кыргыз мектепте окугандыктан тамашоого чейин КВНдерге биз
кыргыз тилде ойночубуз да. Жалгыз эле команда биздики болчу да, кыргыз тилде. Бирок ошол учурда дагы калыстар тобу колдойт эле. Була кыргыз балдар экен, кыргызча сүйлөйт экен. Ошол убакта тамоша чыга электе эле биз кыргызча көп ойночубуз. Тамоша чыкканда анан биз ошентип, бул бизге ылайыктуу эме экен деп, анан барып тамошада ойноп калдык. Жакшы, Азамат, сиз? Абдан жакшы. Бизге WhatsApp аркылуу SMS билдирүүлөр аябай көп келүүдө. Четинен тааныштырып баштайлы. Алгачкысы аягы 0.72 менен аяктаган абонент. Зияш мырза, талантыңызга береке, сиз кайдан болосуз дейт. Рахмат сурооңузга. Мен Ош областына караштуу Ноокат районунун Чештөбү деген айылынан болом. Ошол жакта жөнөкөй эле карапайым үй бүлөдө төрөлгөн. Үй бүлөдө 6 туканбыз, 3 уул 3 кыз. Эжелерим чоңдор болот. 706 менен аяктаган абонент. Салам, кандайсыз дейт. Жакшы, жакшы. Кийинки суроо билдирүү экен. 988 менен аяктаган абонент. Зияш, сизге ийгилик каалайм. Сиз жүрөгү таза адамсыз дейт. Рахмат. Сизге да ийгилик каалайбыз. Ар бир пенденин жүрөгү таза болсун. Кийинки билдирүү 369 менен аяктаган абонент. Саламатсызбы, Зияш байке, сиз өзүңүздү чынын эле Брюс Лиге окшойм деп эсептейсизби дейт. Сурооңузга чоң рахмат. Сизге дагы салам. Мен өзүмдү эми баягы бала кезде өзүмдү окшоштурчумун да. Мен Брюс Ли керек болсо мен Брюс Лиде болушум керек, андан да кыйын болушум керек деп баягы өзүмдөн чоң эле балдаргачы 3 жаш, 4 жаштарга барып мага чыгасың дей берчүмүн да. Андан таяк жесем деле эртесин кайра барып мага чыгасың дей берчүмүн да. Ошентип көп балдардан таяк жеген, ал эми баягы жаш өткөн сайын ал актер экенин билип, анан өзүм андай болуш өтө эле кыйын экен деп, бирок өзүмдү көп окшоштура бербейм да. Турайм, бирок окшош эмесмин да. Азыр тура берип койбойсузбу? Кыскача өзүмдү биздин телегөрүүчүлөр үчүн Кыскача тура берип коеюнбу? Бирок абайлаңыз, бизди тээп салбаңыз. Эфир бүтүп калат да. Турасаңчы. Кыскача эми баягы азыр бир аз бутун жакшы айык элек, ошого байланыштуу баягы кыйкырган эле тура берип кой да. Кандай жашат? Сиз колуңуз бул жака бурганда бизге шамал келип кетти. Шамал келип учайын деп. Муну неме кылып койдум, бир аз акырын кылып койдум. Акырын ушунча шамал болсо, биз аны учуп кетмекпиз го. Чачыңызды аяп койдум да. Туруп каласың. Рахмат, аяп койгонуңуз үчүн. Зияш мырза, сиз өзүңүздү негизи каскадермун деп көбүрөөк айтасызбы же актермун деп көбүрөөк айтасызбы? Эми баягы каскадерга бул аябагандай көп убакыт талап кылынат экен. Негизи азыр бизде жогоруда айтып өткөндөй гильдия каскадерлер тобунда менде эле жаш, бирок менден дагы 10 эсе күчтүү каскадер балдар бар да, чын айткандачы. Мен алардын астында мындай жөнөкөй эле каскадермун да. Ошол жакта устатар айтат: сен дагы каскадер эмессиң, сен аны бирээки эме кылып айтпа. Бир чынында эле өзүмдү баягы толук кандуу каскадермун, мен укмуш каскадермун деп айта албайм да. Бирок эми мен өзүм актермун деп деле айтпайм, каскадермун деле айтпайм да. Эми болгон баягы кесип, негизи адам кесипти тандабайт экен да. Кесип адамды тандап алат экен да. Кесипчи. Ошол сыяктуу эле кесип деле мени өзүнө тартып алды да. Ошол себептен баягы каскадермун деп деле айтпайм да. Бирок элдер бирок тасма таласында каскадер катары эметип калдым да. Айтсаңыз, сиз баягы көптөгөн тасмаларга да тартылып келесиз да. Анан ошол тартылган тасмаларыңыздын ичинен кайсы образ сизге баягы өзгөчө бир таасир берет, кайсы образды жаратканда кыйынчылыктар болгон? Кайсы образ жагат же болбосо? Чынында буга чейинки тартылган тасмаларымдын баягы бири дагы мен өзүмдүн баягы купулума толуп элек да. Себеби баягы режиссерлордун эмесинен чыга албай калабыз да бизчи. Көзөмөлүнөн чыга албай калабыз да. Режиссерлор же кысып коет, же болбосо андай кылбайт, мындай кылбайт деп коет. Баягы өзүмдүн эмемди купулума толо турган тасманы таба элекмин да. Анан өзүмө баягындай эме жагат. Бизде 2014-жылы жаңы кыргыздар деген эме тартылган. Кыскача сюжетин. Ошол жакта мен өзүмдүн образымды алып чыккан. Брюс Линин образы, бирок коркок Брюс Ли да. Коркок Брюс Ли. Коркоктугун билдирбейт да. Коркоктугун билдирбейт. Мага негизи ошондой эмелер жагат да. Ошондой образдар жагат.
Сонун. Билдирүүлөр келүүдө аягы 0.64 менен аяктаган абонент. Саламатсыңарбы? Зияш эч качан оорубай, элдин керегине жарап жүрө бер дейт. Чоң рахмат айтканыңыз келсин. Кийинки билдирүү бизге аягы 942 менен аяктаган абоненттен келиптир. Зияш таңкы маанайлар кандай, үй бүлөңүз тууралуу айта кетсеңиз дейт. Суроңузга чоң рахмат. Маанайым жакшы, эң сонун. Негизи эле ушу күн сайын эртең менен турганда ушу күндү көрүп, чымчыктардын сайраганын угуп алып, же болбосо мышыктын мыйылдаганын, же болбосо машинанын үндөрүн, иттин үргөнүн укканда мен негедир мындай, о Кудай сага чоң рахмат, мага ушул күндү дагы болсо белек кылдың деп. Эч качан эртең менен турганда мен мындай кейибим да. Тескерисинче сүйүнөм. Ал эми үй бүлөдө ошол жогоруда айтып өткөндөй, айтып өттүм окшойт. 6 бир тууганмын, 3 уул 3 кыз, ошол Ош областынын Караштын Окат районунан болом. Сонун. Зияш мырза, алдыдагы максат пландар менен бөлүшүп өтсөңүз, алдыда кандай тасмалар, кандай пландар күтүүдө? Азыр тасмалар ушу жогоруда айтып өткөндөй, ушу Казакстанда Казак ханы деген сериал тартылат. Октябрь айынан башталат, Кудай буйруса, ошол жакка даярданып атабыз. Эгер ал жак октябрдан дагы жыл күтө турган болсо, анда ошол дагы бир тасма тартайын деп атам өзүм. Баягы көп каражат эмес, аз каражаттуу тасма. Негизи бизде баягы каскадер балдар бар болгондуктан ушундай бир укмуш Жеки Чандын стилиндеги тасма тартсам деген кыялдарым болуп атат. Азыр ошол сценарийдин үстүндө бир аз иштеп атам. Тоноочулар менен спецназдардын ортосунда. Атын айылдан экен, элдин баарын интрига. Өзүңүз ошол Жеки Чанды айтып калдыңыз, өзүңүз ошол Жеки Чандын образын жаратып аткарасыз атасында. Өзүм азыр ушул бутумду карап эле жүрөм да. Эгер бутум айыгып кала турган болсо, анда Жеки Чандын эмелердин биздин балдар деле кылат да. Негизи чынында эле кыргыз каскадерлору дүйнөлүк эмеде орунда аябагандай салмагы оор да. Биринчи эмеде турат, алдыңкы эмелерде турат. Анан баягы бизде техника бир аз арчакта калганбы же эмеден жаңыдан өнүп келе атабы? Негизи бизде Жеки Чандан дагы күчтүү каскадер балдар бар да. Болгону аны баягы биздин кыргыз элдер тасманын аркасында жүрүп, же болбосо ошол колдо жок болуп чыга албай жүргөн балдар бар да. Чынында андан да күчтүү балдар бар. Жакшы, алдыда сонун пландарыңыз бар экен, ошонун баары аткарылышына биз да чын жүрөктөн тилектешпиз. Сизден мыкты тасмаларды күтүп алууга даярбыз. Ар дайым бизге кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге албан ийгиликтер Сизге каалайбыз. чоң рахмат. Ар дайым ушинтип Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк аренада чыгыңыздар. Чоң рахмат айткан. Ардактуу достор, бизде мейманда Зияш мырза айтып өткөндөй, Кыргыздын Жеки Чаны Адилет Ахматов болсо, ал эми Кыргыздын Брюс Лиси бул Зияш Турдубеков бизде мейманда болуп өттү, актер, каскадер мырза.